алейхи ва асхабихи эжмаин. Ибн Кайим рахимахуллахнын Дарт жана Дава деген китебинде 9-бөлүм автору мындай дейт: күнөөнүн акыбетинен айтып, адам күнөө кылып, андан тобо кылбай, Аллахка жалбарып, андан кайтууну көздөбөй, улантып жүрө бере турган болсо, адамга берген таасирлердин бири, билесиздер, жанагы Бани Исраил коомундагы адамдарда бир топ адамдар, яхудтар, сүрөттөрү Аллах Тааламдын карына калып, чочкого жана маймылдарга айланып кетишкен. Мына тарыхта ошол кездешкен, ошол окуя болгон. Аллах Тааламдын буйруктарын аткарбай, тыйгандарынан тыйылбай, ушундай күнөөгө жеңил карагандыктан, бузук иштерди жасап, тобо кылбагандыгынан бир күн эле таң атканда кебетелери айрымдары маймыл, айрымдары чочко болуп калган. Эми бул үмбөткө коркунучу тободо кээ бир учурда адамдын жүрөгү айбанга айланат дейт. Кебетеси калып калат, кебетеси адам эле, бирок жүрөгү айбан. Мына ошол жүрөгү айбандын жүрөгүнө айланганда, анын каяка чагылдырылат? Ал адеп аклагына, жүрүм турумуна, кылган амалдарында, анан табиятында. Мына ошол нерсе адамдын кебетесинде көрүнөт. Хулук дегенде ошо адеп жүрүм турумунда, сүйлөөсүндө, мүнөзүнө сиңип кетет. Кээ бирлер ошо чочко мүнөз, кээ бирлер ит мүнөз, кээ бирлер эшек мүнөз, кээ бирлер бир айбандарга окшош болот. Кээ бирлер жанагы жырткычтарга окшош. Кээ бирлер текебер, жанагы паулин кээ бир канаттуулар бар, мынтип моюндарын көтөрүп басышат. Кээ бирлер эшектей, кээ бирлер коростой, кээ бирлер жана көгүчкөндөй, кээ бирлер төөдөй. Төө мисалы кекчил болот. Аябай канча жыл болсо да унутпайт, түкүрөт, тиштеп бакыр өч алат. Кээ бирлер карышкырдай, кээ бирлер түлкүдөй куу экен деп коет. Айтор, мына ошол жүрөк тобо кылбагандыктан, күнөөгө жеңил карап уланта бергендиктен, акыры эмне кептелет экен? Жүрөгү айбан жүрөккө айланат. Ошондуктан Аллах Таалам Куранда да кээ бир жерде ушул караңгылыкты, наадандыкты, илим албай жүрө бергендикти чоочуган, үркүгөн эшекке окшоштурган да. Кээде итке окшоштурган болот. Кээ бирлерге, кээде айбандарга окшоштурган. Же андан дагы жаман деген. Ал эми мурунку яхудтарда ал толугу менен алмашып кеткен да. Жүрөгү дагы, кебетеси да. Ал эми азыркы доордо бул уланытып кете бере турган нерсе, бул маск деген өзгөрүп кетүүсү. Бул жүрөктүн өзгөрүүсү. Кудай сактасын. Шейх Солих Фаузан хафизахуллах түшүндүрмө берип, бул бөлүмдө айтат, адамдын абалы өзгөрөт, сүрөт өзгөрбөйт. Мындай айтканда, адамдын идиреги бар да, жөндөмү бар, түшүнүгү бар, Аллах Таалам берген ошо акыл эси бар, сезимдери бар. Мына ошолору булганат. Мына чочкодой байлиткен деп коет го адамдар. Кээ бир жанагы чочкодой кызганышы жок өлүп калган адамдар. Идиреги деп коет. Ак кара айырмалабайт. Инсанияттык, адамдык Аллах Таалам берген улуу сыпаттагы сыпаттары жоголуп, айбан, чочко, ит, эшек сыяктуу бир сыпаттар пайда болот адамда. Ошон сыпаттар Аллах сактасын. Бул ошол Аллах Таалам берген канча деген жакшылыктарды, неаматтарды колдонбостон, шүгүрүн келтирбестен күнөөгө малынып, малдай болуп калгандыктан ошондой кесепетке туш болот дейт. Канча деген адамдар бар, жүрөктөрү ошого айланып калган, бирок аны өзү сезбейт. Жүрөгү айланып калган, болгону ал өзүн өзү алдап жүрөт. Эмнеге алданат? Мисалы, адамдар мени мактап эле жүрбөйбү, адамдардын алдында кадыр барк делемин го деп, жанак ошол жамандыктарын Аллах Таалам жашырып койгон. Ашкере кылган эмес, айыптары айрандай төгүлүп, калайык калкка шерменде болгон эмес. Ошон үчүн кээ бир алымдар айтканда, эгер күнөөлөрүбүз ачыкка чыкканда, бири-бирибиздин көргүбүз келбей калмакта. Болгону Аллах Таалам айыптарыбызды жаап койгон. Ошон үчүн күлүп жайнап бүт жүрөбүз да тынч. Бул адамдардын жүрөгү алмашып калган адамдар жашылып калган күнөөлөрдүн айынан, анан адамдардын айына, адамдардын мактагандыгынан алданып жүрүшөт. Эгерде жаман болсок, мынча рызкы берилбейт эле, эгерде биз Кудай Таалам жаман көрсө, мындай жакшылыкка жетпейт элек, адамдардын алдында кадыр баркта болбойт элек деген түшүнүктөр менен жашоосу уланып жүрүшөт дейт. Ал Аллах Таала Муъмин сүрөсүнүн 55-56 аятында мындай дейт: Аяхсабуна анна нумиддухум бихи мин малин ва банин. Бул бузук иштерде жүргөндөрдү, капырларды Аллах Таалам сыпаттап мындай дейт: алар ойлошобу дейт, биз берип койгон байлыктарды, мал-мүлктөрдү, бала-чакалар, ушуну ойлошот дейт. Аллах Таалам бизге ыраазы болуп атат, жакшылык делебиз дейт. Жакшылык эмне менен таразалады? Ушу жашоодо жеткен сырткы көрүнүштөгү ийгиликтер менен.
бала чакалы болуп атам, рызкым кеңейип атат деп. Нусариу лахум фил хайрати бал ла яшурун. Керек болсо биз аларга жакшылыктарды оозуп, шаштырып беребиз дейт. Аны алар сезишпейт дейт. Мындайча айтканда, бул бузук кула адамдарга Алла Таалам эч бир байлык менен же болбосо дүйнөнүн бир рызкысын таргылуу менен азаптабайт, сынабайбыз дейт ал нерсе менен. Аны алар өздөрү сезбейт, көрдүңүздөрбү? Алар аны тараза катары көрүп алган. Андай күнөөкөр болсок, жүрөгүбүз айбанга айланып калса, анда эмнеге ийгиликте жашоолукта биз алдыдабыз деп алар ушунду ойлошот. Араф сүрөсү 182-183 аяттарда санастадриджухум мин хайту ла я'ламун. Алар билбей калган абалда биз стидрож кылып беребиз дейт, узартып коебуз дейт. Ошол жакшылыктардын үстүндө, ден соолукта, байлыкта, дүйнөдөгү жеткен бир ийгиликтерди улантып берет. Аны өздөрү билишет. Ва умли лахум, мен аны созуп берип коем дейт. Инна кайди матин, менин айлакерлигим катуу дейт Алла Таала. Мындайча айтканда, ошол нерселер менен алар алданып калат, бирок ал нерселер ага каршы көйүл көтөт. Ошол ден соолуктары, байлыктары, мүмкүнчүлүктөрү ушунча жакшылыктын үстүндө туруп кантип Аллах Тааламга моюн сунбадың, кантип Аллах Тааламга кайтпадың. Анан булар ойлошот. Биз мына токчулукта, бейпилчилдикте, тынчтыкта жүрөбүз. Каяктагы балени айтпачы. Каяктагы Алланын сыноосу, каяктагы Алланын каары, каяктагы күнөөнүн кесепети. Кой, күнөө ишти жасасак деле, кредит менен жүрсөк деле, бузук ишти кылсак деле биз жакшылыкта жүрүп атпайбызбы деген ушундай тынчтыктагы бир ийгиликтерди, бир байлыктарды бетине кармашып, өздөрүн токчулукта, амандыкта, Кудайдын ыраазылыгында жүрөбүз дегендей түшүнүк менен жүрүшөт. Алар Алла Тааламды айлакерлик менен алдайбыз деп ойлошот. Жок, Алла Таалам аларды ошол кылган жазасы үчүн, куулугу үчүн кайра өздөрүнүн көргөзөт дейт. Аллахты алдайбыз деп ойлошот. Аллах Таалам аларды өздөрүнүн кылган амалынын кесепетинен жазасын өздөрүнө көргөзүп болот. Ошон үчүн Куранда ушундай адамдын кылган амалынын артынан кандай жаза таба турганын айтып кеткен. Айткан бир нече жерде. Мисалы, дагы бир аятта колу иннама нахну мустахзиун. Биз силер мененбиз деп айтат. Жиндерге, шайтандарга. Чындыгында биз аларды шылдыңдап атабыз дейт. Аллаху ястахзиу бихим ва ямуддухум фи тугьянихим я'махун. Аллах Таалам алардан шылдыңдайт. Аларды өздөрүнүн бузукулугуна чөмүлтүп таштап коет дейт. Фаясхаруна минхум сахираллаху минхум. Алар мусулмандарды шылдыңдайбыз деле, Аллах Таалам аларды шылдыңдап койду. Жүрөктөрү кыйшаят дейт. Мунун баардыгы күнөөдө жүргөн адамдарды айтып атат, тобо кылбаган. Жүрөктөрү кыйшаят акыйкаттан. Фаламма загу азагаллах. Соф сүрөсү 5-аят. Алардын жүрөгү кыйшайды эле, Аллах Таалам жүрөктөрүн буруп салды, кыйшайтып салды. Мындайча айтканда, булар чынчыл адамдар эмес да. Аллах Таалам менен болгон мамиледе кайсы бир адам чынчыл болбосо, өздөрү кыйшайууну каалады, бузукулукту каалады, ошол нерсени Алла Таалам берип коет. Ушуну аль-жаза мин жинсил амал деп коет. Куулук кылдыңбы, сага да үстүңөн сенен да катуу куулук кыла турган жазага тартыласың. Алдадыңбы, сен да алданасың. Шылдыңдадыңбы, шылдыңданасың. Байлык бийлигим менен жеңип кетем, же ушу менен эле утуп кетем, ушу менен эле меники тараза, Алла Таалам ыраазы деп өзүңдү алдадыңбы, алданасың. Кыскасы, мунун баардыгы адам өзүн өзү алдап атат. Ошон үчүн Аллах менен чынчыл болууга чакырып атат да. Эгерде андай болбосоң, сен жүрөгүң бурулуп кетет. Наксул калп деп коет. Жүрөк бурулганда адам жакшылык менен жамандык, акыйкат менен адашуу айырмалай калат. Керек болсо, жалганды чындык деп көрөт, чындыкты жалган деп көрөт. Ушуну оодарылып калган жүрөк деп Алла сактасын. Бузукулукту кылат, бузат, талкалайт, бирок ал не дейт? Оңдоп атам дейт, түздөп атам дейт. Аллах Таалам Куранда Бакара сүрөсү 11-12 аятында айткандай: "Уида кийла лахум ла туфсиду фил ард", аларга жер бетинде бузукулук кылбагыла десе, эмне дешет? "Колу иннама нахну муслихун", биз чындыгында оңдоочубуз дейт, түздөчүбүз дейт. "Ала иннахум хумул муфсидун валакин ла яшурун", акыйкатта алар чындыгында бузуучулар, алар бузукулук кылуучулар, бирок аны сезишпейт. Капырлар, бузукулукта жүргөн адамдар өздөрүн бузукулук кылып атабыз дешпейт, биз оңдоп атабыз дейт. Бузукулукту алар не оңдоо деп айтышат. Эмне үчүн? Ошо жүрөктөрү оодарылып калгандыгын. Жана ошондой эле алардын жүрөктөрү бул дүйнөдө эле Роббисинен болгон Аллах Тааламдан жабылып калат. Мындай бир парда менен. Болду, Аллах Тааламдан жолуң жабылса, парда менен жабылса, ишиң бүткөнү ошол. Алар бул дүйнөдө Аллахтан жабылгандан кийин акыретте да жабылат. Кыямат кайымда момундар Аллах Тааламды көрөт. Ал күндө Аллах Таалам аларды жаап коет. Куранда
Mutaffifin сүресінде келла бәл рона аля кулубихим ма кану яксибун. Жоқ, алар дейді. Жүректері жабылып қалған дейді. Жүректері дат басып қалған. Емнеден? Ма кану яксибун. Ошо кылган амалдарынын кесепетинен. Жүректері тосылып қалған. Ал күндө акыретте айтып атат. Калла иннахум ар-роббихим яума идилла махжубун. Алар кыямат кайымда өз Роббисинен парда тартылган абалда болот. Алла Тааламды көрө албайт булар. Бул дүйнөдө жабылгандан кийин акыретте андан да чоң жабыкты. Бул дүйнөдөн жабылганда кандай белгилери? Аллах Тааламды эстебейт, Аллах Тааламды сүйө албайт, Аллах Тааламга жүз бура албайт, Аллах Тааламга бет ала албайт, ага таяна албайт. Анын гамы, ою эки бутунун ортосу, анан ашказаны. Анан дүйнөдөгү болгон ар бир развлекательный нерселерге жетүү максаты. Өзүнүн шахваты, суктугу, ушул нафсиси кандыруу гана болуп калат. Мына бул адамдын абалы бул дүйнөдө эле Аллахтан жабылып калган. Эч убакта ал Аллахты эстөөдөн, илимий мажлистерге отуруудан, Аллах Тааламдын китебин окуудан, Аллах Тааламга бет алып жалынып жалбарып ибадат кылуудан түнөк таап, рахат таба албайт. Ал наоборот ага кысылуу болот. Балким ага ушу шахваттарын, нафсисин кандыруу, ушундай жашоодогу арзубаган нерселер менен алек болуу менен эптеп алаксытат нафсисин. Себеби Аллахтан жабылып калган. Анан барып жанагындай акыйкаттан качып, эшек чочуган, сайгактаган уйдай чочуган эшектердей, жапай эшектердей качышат. Акыреттен да качат, Аллахтан да качат, Аллах жолуна чакырган адамдардан да качат. Анан акыреттен дагы Аллах Тааламды көрүүдөн жабылат. Бул андан да чоң жабылуу. Ал күндө момундар сүйүнүп, Аллах Тааламды көрүүдөн рахат алып болсо, булар чоң парда менен жабылат. Себеби бул дүйнөдө жабылган акыретте да жабылат. Ал эми бул дүйнөдө момундар Аллах Тааламды көрбөсө дагы ыйман менен, илим менен, ибадаттын рахаты менен Аллах Тааламды сезишет. Ал эми акыретте чыныгы көздөр менен көрүшөт. Ушул айырмасы. Ошончо эч убакта бул тобону созуп жүрөргө, тобо кылуудан жеңил карап, күнөөгө жеңил карап, улантып бир жаман иштерди, жаман адаттарды, мен ушу менен калдым, мен ушинтип эле өлөм, мен ушинтип эле кетем деп үмүт түзбөш керек. Кандай гана күнөөгө түшпө, кандай гана абалда болбо, адам өзгөрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Тобо кылууга мүмкүнчүлүгү бар, эшик ачык. Адамдын акыл эси ордунда жашап атабы, чоң тобонун эшиги ачык. Шайтан болсо адамды каалайт. Ошол күнөөгө көмүлүп, жүрөгү мерес болуп, улантып жүрө беришин. Ошентип жүрүп ажал жетип күнү бүтүп кетсе экен деген тилеги бар да. Адам ошон үчүн канча куласаң деле үмүтүңдү үзбө. Канча тайып кетсең деле үмүтүңдү үзбө. Жанагы шайтандын сөздөрү. Экто жолугат ишенем, адам өзгөрөт, ишенбейм. Анан адам деген өзгөрбөйт. Мен курудум, өлдүм, калдым, болду, мен өзгөрбөйм. Бүт шайтандын сөздөрү. Үмүтсүз шайтан гана. Шайтан тобо кыла албайт, ошол гана төбөлүк тозокто калат. Ага үмүт жок, белгилүү. Ал эми адам пока жашап атасыңбы, чоң мүмкүнчүлүктөсүң. Ар бир күнүң чоң олжо. Чоң мүмкүнчүлүк. Ошон үчүн жакшылыктын кечи жок дейт. Тобо кылууга эшик ачык. Антпесе адам улантып жүрөргө, өзүңдү таштап салып, анан ар сөз менен өзүңдү алдап, актанып, антип канча деген беде жана жүрөгүңдү алдап, өзүңдү алдап, Аллах Тааламды алдап, эч кимди алдай албайсың. Өзүңдү гана алдайсың, өзүңдү гана курутасың, өзүңдү гана жоготосуң. Эч кимге зыян бере албайсың. Өзүңдү куткарууга адам кам көрүш керек. Бирөөнү шылыңдайм, бирөөнү айлакер кылайм, анан мен мындай тигиндеймин деп. Азыр айрыкча интернет заманда өздөрүн бир кубанычта, бактылуу, өзгөчө ушундай жүрөгүнүн түпкүрүндөгү жашоо менен эмес, көргөзмө жашоо болот. Бир нерсени тартыш үчүн балким урушуп, кырылышып тартат, ошону күлүп жайнап интернетке көргөзөт да. Ал эми адам тободо, чынчылдыкта Алла Таала менен жашаган болсо, алхамдулилля, ыймандын даамын, исламдын даамын, Аллах Таалам болгон такыбалыктын даамын сезип жашайт тугандар. Алла Таалам ушуну сүрөттөгөн да, бул дүйнөдө адам Аллахтан олак алыс, тободон алыс, ибадаттан алыс жашаган адамдын жашоосу ушундай кордук, анан мындай бир кысылуу жашоо болот. Тоха сүрөсү 124-аят. Оман арада ан дикри фа инна лаху маишатан донка. Кимде ким мени эстөөдөн, менин жолуман мени эстөөдөн алыс жүз бурган болсо, ага кор жашоо, тар жашоо берилет. Ва нахшуруху яумал киямати ама. Жана кыямат кайымда аны биз сокур кылып тирилтебиз. Кала робби лима хашартани ама ва кад кунту басира. О робби, неге мени сокур кылып тирилттиң? Мен тигил дүйнөдө көзүм көрчү эле го. Кала кадалика ататка аятуна фанаситаха.
сага менин аяттарым келди эле, сен унутуп койдуң эле. Вакадалика лияума тунса. Но ошол дүйнөдө сен унуткандай эле, бүгүн дагы сен унутуласың. Вакадалика надзи ман асрафа ва лам юмин би аяти рабби. Но ошондой эле ушуларды жазалайбыз. Ким туура эмес жолго жүрүп, өзүнө зулум кылып, Аллахка аяттарына ыйман келтирбегендерди акыретте катуу азап бар, ал түбөлүк болот деген. Мына ушул аят чоң эрежет. Алла таалам ачыктап койгон. Эч убакта адам Аллахтан алыстап, кенен жашоого, токчулук жашоого, мындай жүрөктүн токчулугун айтып атабыз. Жүрөктөгү тынчтык, түнөк табуу, андай жашоо менен жашай албайт. Ага канча байлыкты берсең дагы, канча бийликти берсең дагы. Ал жүз буруу деген ушул муарид деген да, кимде ким мени эстебеден зикирден жүз буруу дегенде, кандай жүз буруу десе, бул жүз буруунун этаптары бар, даражалары бар. Ушу жүз бурганыңа жараша. Жүз буруу деген адамдын бай бетине карабай коюу, артында белиңди салып туруп басып кетүү деген сөз да. Таштап кетүү деген. Эми ошол таштаганыңа жараша, жүз бурганыңа жараша, алыстаганыңа жараша адамдын тардыгы, жүрөгү тарый берет. Канчалык адам Аллахтан алыстаган сайын ошончолук жүрөк тарый берет. Аны толтура албайсың эч нерсе менен. Дүйнөдө көргөн канчалык байлык, бийлик, жакшылык менен жетсе деле ал жүрөк жапайлыкта, кордукта, өкүнүчтө, Аллах тааламдан болгон жакшы үмүттөн үзүлүп кете берет. Мисалы, дүйнөдө мен деген өнүккөн бай өлкөлөрдө, мен деген миллиардерлердин жашоолорун карасаңар, канча деген дүйнөдө эң көп суицидте өлгөндөр кедейлер эмес. Эң көп өлгөн адамдар суицидте статистика боюнча бай адамдар өлөт. Бай адамдар өзүн өлтүргөндөр. Миллиардерлердин балдары наркотиктер, өзүн өлтүргөндөр. Бир колунда жоктугунан, кедейликтен, ошол жан дүйнөсү тар өлгөн эмес. Кээ бирөө бийликтеги адамдар. Мына ошол нерсеге чөмүлүп кирип кеткенден кийин жүрөктөр тарып кетет дагы, ошону ачам деп түрлүү түркү нерсеге башын салып көрөт. Дүйнөнү кыдырып көрөт, аялдарды көрөт, аны жана педофил болуп кеткени да ошол. Ошол жүрөк тарда. Аларга Алла таалам жүрөгүн ушундай кысып салгандан кийин, бийлик менен дагы, байлык менен дагы толтура албайт. Ошон үчүн жана бир наркотикке көрөт, ар кандай бузук бир иштер жасап көрөт, Алла сактасын. Себеби Алла таалам муну айтып койгон. Кимде ким менин жолума жүз бурган болсо, ага баары кор жашоо бар деген. Тар жашоо бар деген. Кор жашоо дегенде ырыс-кыз төгүнүп калбайт, ачык болуп калбайт, жүрөгү ачык болуп калат. Жүрөгү тар болуп калат. Шейх Солих Фаузан хафизахуллах айтат, бүгүнкү күндө капырларды карасаң, акчалар ушулардын колунда. Дүйнө дагы көп ийгиликтер ушулардын колунда дейт. Дүйнөдөгү мындай жетишкендиктер. Бирок жүрөктөрү бош. Ошондуктан көп жанагы суицидтер, өзүн өлтүргөндөр ушул байлардан табасын дейт. Аллах таалам берген дүйнөдөгү жакшылыктардан алар рахат ала алышпайт. Себеби дүйнөдөгү берген бир жакшылыктар жүрөк адам түнөк таба албаса, эс ала албаса, дене де эс ала албайт. Ушуну элестеңиздер. Жүрөк эс ала албаса, дене де эс ала албайт. Жүрөк рахат ала албаса, дене де рахат ала албайт. Адамдын көңүлү ток болбосо, алдына түрлүү тамакты коюп коюп, түрлүү жакшылыкты коюп коюп, ошону сезе алабы? Сезе албайт. Жүрөккө баш ийет. Канча деген адамдар ушундук нерсени жыйнаган, бирок рахат ала албайт, көкүрөктөрү тынчтык таба албайт, жүрөктөрү тынчтык таба албайт, дайыма тынчтанууда. Ошол эле учурда мусулман кедей адамды карасаң дейт, эч нерсеси жок, бирок Аллахка бет алган адам болсо, таҗиду фи рахатин ва фи лаззатин ва ниъматин, кенен уктай алат, дарыс эле. Кенен күлө алат, кенен эс ала алат. Себеби Аллах таалам берип койгон жакшылыкта, ал каниетте, ыраазычылыкта, жакшылыкта Аллах таалам жүрөгүн ачып койгон. Жанагы адамдар таң калат. Кайсарына бул көңүлү ток, кантип жүрөт деп таң калышат. Эмне деген бул адамда сүйүнүч деп. Керек болсо өздөрүнүн баягы кызматында иштеп жүргөн жөнөкөй мусулмандарга таң калганда. Кантип мындай уктай алат? Алар уктай алышпайт, кенен дары менен уктайт. Успокаивающий жанандай таблеткаларды кошо жанын алып жүрөт. Качан көрсөң ушундай буларда. Ошон үчүн Алла таалам буларды эскертип, Тауба сүрөсүнүн 55 аятта айтканда, "Фала ту'джибука амвалухум", алардын байлыктары, акчаларына силерди таң калтырбасын деген. "Вала ауладухум", балдары да, байлыктары, балдары да таң калтыр. "Иннама юридуллаху лию'адзибахум бима биха фил хаяти дунья". Бул дүйнөдө аларды ушул нерсе менен азаптайын деген дейт. Жүрөктөрү дагы шордук, кордуктанан байлыктары жок болсо, азын эле өлүп калмакта булар бүгүн эле. Ошон үчүн буларга байлыктын эшигин ачып коет Алла таалам. Кыямат кайында тозокко татыктуу болуш үчүн, эч кандай актан албаш үчүн. Ошон үчүн мурунку алымдар айтып кеткен да, биз ушундай бир жакшылыктабыз, ушундай рахаттабыз. Мунун рахатын ыймандан ажырагандар, байлар, манаптар, кутургандар даамын сезелек. Сезгенде биз менен салгылашып күрөшмөк деген ушуну тартып алыш.
тахаджудтөгү рахат, намаздагы рахат, зикирдеги рахат, илимдеги рахат, Куран окууда рахат, аны сезген адамдар билет. Аны эч бир байлык дагы башка нерсе толтура албайт. Балким бир адамдарга таң калыштуу болушу мүмкүн. Ал адам анда мусулман болсо да алиге чейин даамын рахатын сезе элек. Ошон үчүн ага таң калыштуу. Аллах таалам баарыбыздын жүрөгүбүздү бекем кылсын. Жана бизди Аллах тааламды көп эстөөгө, чырайлуу ибадат кылууга, жакшылыктарына шүгүр кылууга, жамандык нерселерден оолак болууга, жүрөгүбүздү ибадатка бекемдеп, жакшылык иштерге жанашып жаман иштерден алыстап, жакшылык эшиктерин ачууга себеп болуп, жамандык эшиктерди жабууга себеп кылсын. Саллаллаху тааля хайр халкихи ва аля алихи ва сахби ажмаин.